Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер. Бүгүн биз суроо жооп рубрикабызды улантабыз. Бул суроо жооп рубрикасы абдан негизинен пайдалуу рубрика болчу да экен. Себептен көп мекендештерге кыска нуска 5-6 суроолорго жооп берип, ошолорго маалымат бергенге жакшы экен. Бул мекендештерден келген суроолор, ошон үчүн көбүңөр билсеңер, көбүңөр билбейсиңер, ошо билбеген мекендештерге кулагыңарга күмүш сырга. Анда эмесе кеттик. Биринчи суроо: кирип чыккан сайын Сахаровага барып туруш керекпи дейт. Жок мекендештер, кирип чыккан сайын Сахаровага барып дактилоскопия метасвидетельствосун өтүп кереги жок. Эсиңизге тутуп алыңыздар, дактилоскопияны сүрөт тартып алууну болгону өмүрүңөрдө бир эле жолу өтөсүңөр, а метасвидетельствование болсо, аны болсо жылына бир жолу. Кайсыл айда өтсөңүз, ошол айда жылына бир жолу өтүп турасыңар. Андан арасында 10 жолу кирип чыксаңыз деле, же болбосо 2 жылда 3 жылда бир жолу кирип чыксаңыз деле, жылына бир жолу ошол Сахаровдон метасвидетельствование өтүш керек. Кийинки суроо. У меня есть вопрос, почему Казахстан, Белоруссия получает сразу РВП, а нам не дает, требует основания. Мы, кыргызы, тоже находимся в Евразийском экономическом союзе, точнее в таможенном союзе. Закон должна быть для всех одинаково. Решать этот вопрос, мы хотим получить гражданство Российской Федерации, как же казахи и Белоруссии. На русском языке этот вопрос прозвучал. Значит, смотрите, этот вопрос очень емкий. Для этого давайте мы сделаем отдельное видео, потому что требуется очень много фактов. То есть здесь члены Евразийского экономического союза в зависимости от своего межгосударственного соглашения имеют определенные преференции. Но на данный момент хочу написать просто номер телефона специалистов, которые занимаются гражданством, РВП, вид на жительство. Можете им позвонить и подробно получить информацию. Далее я позже сделаю отдельное видео на эту тему. Спасибо. Кейинки суроо. Салам алейкум, менин паспортум жоготуп алдым, кантип жана кандай документтерди тууралашым керек, кенен айтып берип коюңуздарчы. Урматтуу мекендештер, ошол эгерде силер документиңерди, паспортуңарды жоготуп алсаңар, эң биринчи ирет сөзсүз түрдө кайсыл райондон жоготсоңор, ошол районго барып туруп, полиция кызматына, бөлүмүнө барып туруп, заявление, арыз жазыңыздар. Сөзсүз түрдө арыз жазыңыздар, себеп деген силердин паспортты башка бирөөлөр таап алса, ошонун силердин атыңардан бирөө кредит алып койбосун, телефон кылып кредит алып койбосун, же болбосо башка ушундай финансовый учурларды колдонуп койбосун, же сиздин паспортуңуз менен акча которуп ийбесин башка жака. Ошон үчүн сөзсүз түрдө ким паспортун жоголсо, заявление жазгыла, себеп деген ошол эки силерге кийинкиге ошондой туура эмес иштер болуп кетсе тастык болот. Анын негизинде заявление жазгандан кийин ошо заявлениени алып туруп эле элчиликке келесиңер, паспортун жоготтум деп туруп элчиликке свидетельство о рождении, туулган күбөлүгүңүздү оригиналын алып алып туруп, паспорттун копиясын болсо аны алып туруп, келип мен жоготтум, мына полициядан талонум, мына справкам жоготтум дегендерди элчиликке тапшырсаңар, элчиликтин кызматкерлери консулдук бөлүмдөн 1 айдан баштап 45 күндүн ичинде силерге кайрадан жаңы паспортты бул жерден берет. Анын негизинде болсо, ошону алгандан кийин эле МВД кайсыл жерге регистрацияда турсаңыз, ошол жерге барып туруп, анан кийин миграционный картаны дагы же болбосо регистрацияны дагы кайрадан ошол жерден дубликатын алсаңыздар болот. Эгерде жоготуп алып туруп, Россияда азыр мен болбойм, мен Кыргызстанга учуп кетишим керек десе, анда элчиликке келип, ошол кагаздын негизинде эле, то есть заявлениянын негизинде, арыздын негизинде талонду алып туруп, справканы алып туруп, СВР аласыңар, свидетельство о возвращении на родину, мекенге кайтуу күбөлүгү. Ошонун негизинде 1 айдын ичинде мекенге учуп кетсеңиздер болот. Ошол жанагы арыз жазып койгону сөзсүз унутпаңыздар. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум, ишиңиздерге ийгилик. Суроом, самозанятыйлар регистрацияны узартуу мүмкүнбү? Тилекке каршы, бул Россия Федерациясында ушу самозанятый статусу бул эмгек келишими менен тете болуп бир деңгээлге жетилек. Ошону болсо өткөндө депутаттар
келгенде биз суранганбыз, өзүңөрдүн коллегалардан суранып бергиле, Россиядагы депутаттардын, Госдуманын депутаттарынан. Ошо биздин көп мекендештер, таксисттер, андан тышкары курьерлер ошо самозанятый болуп эмгектенишет. Ошонун негизинде регистрацияны узартканга мүмкүнчүлүк болсун деп туруп, ал иш азырынча каралып атат. Тилекке каршы азырынча самозанятый менен регистрацияны узартууга мүмкүн эмес мекендештер. Кийинки суроо: 9-10 жаштагы школдогу балдар да Сахарова барып медосмотрдан өтүш керекпи? Билгендер жазып коюңуздарчы. Мекендештер, Сахаровага только эмгек мигранттары, трудовой мигранты ошолор эле барат. Эгерде силер работа деп туруп эгерде көргөзсөңүздөр, ошол работанын негизинде барып туруп Сахаровадан жана процедуранын баарын өтөсүңөр. Эгерде силер гости болуп кирсеңиздер, же частный болуп кирсеңиздер, же болбосо члены семьи деп коет, ата-энеңер алар иштегени келген эмес, же болбосо кичинекей балдарыңар, алар болсо ошол райондогу, ар бир районго бекитилген поликлиника бар, МВДнын сайтына кирсеңиздер, ошол жерде толугу менен жазылып турат, ошол жерден өтүп коюш керек. 8 жаштан баштап кичинекей балдардагы бир нече процедурасы кыскартылган процедура менен медосвидетельствование өтөт мекендештер. Кийинки суроо: жөнөкөй адамга эмгек келишими деген жөнүндө кененирээк маалыматтарды берип коюңуздарчы. Мекендештер, эмгек келишими деген бул орусча трудовой договор. Бул ошо Россия тарапка келгенден кийин сиз кайсыл ишкана менен келишим түзүп ошого кызмат кыла турган болсоңуз, алар силерге эмгек келишими керек. Эгерде силер юрлицага жумушка орношпосоңуз, анда физлица, частное лицо деп коет, же жөнөкөй хозяин менен деле эмгек келишим түзүп алып туруп, ошонун негизинде регистрация узарсаңыз болот. Эмгек келишими бул сөзсүз түрдө керек, себеп деген бул эмгек келишиминин негизинде силер юридикалык коопсуздугуна ээ болосуңар. Силерди жумуштан акча бербей койсо дагы, ошо эмгек келишимдин негизинде силер акчаңарды өндүрүп алганга да бул сөзсүз керек. Ошон үчүн эмгек келишимин дайыма ар бириңиздер сураңыздар жумуш берип аткан тараптан. Кийинки суроо: саламатсызбы? Мен ушул жылдын февраль айына келдим. Регистрация жасатканмын, бирок базадан чыкпады. Азыр магазинде иштейм. Трудовой договорум бар. Ошол трудовой договор менен кайра жасатсам болобу? Регистрация границага кирди чыкты кылбай эле кылсам болобу дейт. Мекендештер, ошо көп мекендештердин база данныйдан регистрациялары чыгып кеткен, аны баарыбызга маалым. Эгерде сиздин эмгек келишимиңиз болсо, трудовой договор, анда бул эң жакшы. Ошонун негизинде эле ошо жашап аткан жерге, же болбосо тааныштардын квартирасына барып туруп, миграционный кызматына барып туруп, ошол жерден болгондо эле кирди чыкты кылбай эле регистрацияны узартса болот. Бирок болгону миграция кызматы силерди айып бул 5000 рубльга чейин төлөтүп коюш мүмкүн. Ага деле макул болуп туруп, андан көрө 5000 рубль айып бул төлөп туруп, ошонун негизинде официалдуу түрдө регистрацияны узартып коюңуздар. Чыкты кирди деген негизи маселе жок. Чыкпай эле, эгерде айып пулун 5000 төлөп туруп, ошонун негизинде регистрацияны узартып койсоңуздар болот мекендештер. Андан тышкары болсо айта кетчү нерсе, просто чыкты кирди деген темага көп кишилер көнүп алган, жумуш берүүчүлөр да, работодательдер да көнүп алган, жөнөкөй мекендештер да көнүп алган. Регистрация узарта албай атса эле сөзсүз түрдө чыгып кире кой деген ошол адатка айланып алган. Негизи чыкты кирди кылбай эле, айып пулу негизи базада жок болсо төлөп туруп, ошонун негизинде регистрацияны узартып жүрө берсе болот. Регистрациясынын мөөнөтүн болсо айырмасы жок. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл, 10 жылга чейин Россия территориясынан чыкпай эле, эгерде эмгек келишим официалдуу болсо, узартып жүрө бергенге толук мүмкүнчүлүк бар мекендештер. Салам алейкум. Мен 21-жылдын декабрь айында келгемин. Сахарова анда жок болчу. Азыр Кыргызстанга Сахарова барбай эле кете берсем болобу? Азыр Кыргызстанга Сахарова барбай эле кете берсеңиз болот. Себеп деген 21-жылдын 29 декабрына чейин келген мекендештер, азыр чыгып кетсеңиздер, анда эч кандай проблема болбойт. Аларга негизи башынан Сахаровадан өтүп кереги жок деген мыйзам бар болчу. Анан кийин ошо мыйзам бир аз өзгөрдү. Эгерде 29 декабрга чейин бул жерде жүрсөңүздөр, Россия Федерациясында, анда мекендештер
2023 жылдын 10 январына чейин барып сөзсүз түрдө Сахаровдан ошо 29 декабрга чейин келген мекендештер дагы өтүш керек. Ошондой мыйзам кабыл алынды. Ага чейин болсо азырынча жүрө берсеңиздер болот, же Кыргызстанга барып келип, анан кийин Сахаровдан өтсөңүздөр болот, мекендештер. Кийинки суроо: Золотой коронадан акча алып төлөбөй койгондор эмне болот? Ошону айтып койсоңуз тууган дейт. Урматтуу мекендештер, Золотая коронадан алгандан кийин бул кредит болуп эсептелинет. То есть ар бир банковский системанын өзүнүн процедурасы бар. Эгерде ошо кредит насыя алган мекендеш төлөбөсө, алар автоматтык түрдө ошо паспорттук данныйдын бүт баарын жөнөтүп берип коет. Ошо Центробанкка жөнөтөт. Центробанк андан ары ФСН, федеральный судебный приставы деп коет, ошолорго жөнөтөт. Ошонун негизинде алар силерди запрет на выезд кылып коюшу мүмкүн. Въезд эмес, кирүүгө эмес, чыгууга запрет коюп коюшу мүмкүн. Ошол экенин төлөп туруп, ошонун негизинде анан кийин сөзсүз түрдө Золотой коронадан алынса, аны да төлөш керек, мекендештер. Бүгүнчө ушул жаңылыктар, мекендештер. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши, бул рубрикабызды дагы биз улантып турабыз. Силер менен бүгүн Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.